Транспорт министрлигине мына быйыл 200 миллион сом жанагы жолду оңдоо түзөө куруу боюнча кетирдик деп жазыптсыздар. Освоение болуп тур. Чынбы? Андай бизде маалымат жок экен. Биз жалпы 200 километрден ашык жол деп жазылса керек. 200 миллион сом андай цифра жок. Siz Алмаз Кушбекович карап коюңуз. Жанагы транспорт министрлигинин 04 немесин статьясын караңызлы. Автомобиль жолдору кышкы жана жайкы күтүү дегенде освоениеси быйыл 2023 жылы 200 миллион сом деп турат. Туура. Бул кышкы күтүүгө кеткен каражат. Кышкы күтүүгө. Жолдорду куруу освоениеси кандай болду? Бул освоение болгондо 200 миллион кетирипсиңер. Бунун расшифровкасын неге берген эмессиздер? Каерге кетирдиңер буну? Не кылып кетирдиңер? Бардыгын бериш керек да. Бул быйылкы 23 жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча бул январь, февраль, март айларындагы кышкы күтүүгө жумшалган каражаттарда мунун расшифровкасын берүү өтө татаал. Бул Кыргызстанда болгон жолдордун баарын эгерде сизге неме кылсаңыз жазып 24кө 250 миллион деп бөлүпсүздөр. Чынбы? Bunun 250 milyondu кайсы жак иштетет? Bundan эмесин берген жоксуңар, Шайбыр Кыдыршаш, бул болсо жана жолдорду туз себеби жана кум себеби ошого содержанияга да берилет да. Обобщенный эле Кыргызстан боюнча ушундай акча бөлүп кое бересиңер 250 миллион. Жок, мунун расшифровкасы бар. Эгер неме кылсаңыздар жазуу түрүндө берели. Бюджет кабыл болуп аткандан кийин бардык нерсени берип коюш керек да. Анан кийин мына жолдорду куруу боюнча, ремонттоо боюнча быйылкыга канча бөлүнгөн болчу? 23кө. 24кө да канча бөлүнүп атат? Бул жалпысынан 23 жылдын башында бекитилген бюджетибиз 2 миллиард 50 миллион сом эле. Быйыл такталган бюджет боюнча именно жол фонду боюнча 3 миллиард 600га чейин көтөрүлдү. 24 жылга долбоор 3 миллиард 981 миллион сом. 2 миллиард 50 миллион сом деп атасыз 23кө. Ошо жол курууга болуп атты бул, жол курууга. Кошумча каражаттар бөлүнүп берилди да. Течение бюджетине. Бардык освоение болуп бүттү да. Ооба. Дели жылдын аягына чейин болбой калышы да мүмкүн. Жок, бул декабрга чейин дагы 200 миллион сомдун тегерегинде акча калды. Бул дагы основном азыр кышкы даярдыктар көрүлүп жатат. Бүт перевальный участоктарда 14 перевалдык участоктор бар. Ошолордо инертный материалдар, ГСМ жана башка техникалардын баарын тең даярдап ошол. Былтыр айттыңыздар эле, жылдын башында айттыңыздар эле, биз битум менен быйыл проблема болбойт деп, биздин мамлекет башчыга чейин өзүңүздөр ишендирип жүргөнсүздөр да. Битум боюнча эч кандай проблема болбойт депчи. Азыркы күндө сиздердин капаңыздарда 1 килограммдагы битум жок өзүчү. Бардыгын ушу жанагы ишкерлер алып келип берип атат. Ошолордон сатып алып атасыздар силерчи. Подрядчиктер да ошолордон сатып алып атат. Сиздер ишендиргенсиздер былтыр жылдын башында. Биз министр транспортта биз өзүбүз алып келип беребиз. Биз уже договор түзүп койдук. Мына арзан баада түзүп койдук биз депчи. 200 канча доллардан түзүп койдук. Ошону биз алып келип, бүт бардык ишкерлерге беребиз. Жолдордун бардыгын биз битум менен камсыздайбыз дегенсиздер. Эч кандай камсыздоо болгон жок да быйыл. Эмки жылкыга дагы кандай ишендирүү сөздөрүңүздөр бар? Туура айтасыз. Боюнча кандай пландарыңыздар бар? Быйыл биз жылдын башында Россиядык Роснефть компаниясы менен 35 000 тоннага келишим түзүлгөн. Бирок алардын да өздөрүнүн лимиттери бар экен. Алар битум ээси болгондон кийин алар диктовать этишет экен. Бизде жок болуп атат дегенде мындай деп көп келишимдердин алкагында мүчүрүштүктөр кетип калды. Азыркы күндө ошондуктан договор түзүп алганда силер сүйүнбөгүлө, договор түздүк, болду бул биздики депчи. Ошо договор түзгөндөн кийин эртеси күнү акча төлөп койсоңор, ошондон кийин силердики болот. Ошон үчүн ошондон кийин айтып жүрсөңүздөр сизде кийин. Анан кийин кийинки суроо, мына титулный лист. Мына депутаттарыбыз айтып атат, баардыгы суранып атат, биздин жол кирдүү экен, кирбедүү экен деп.
Сына азыр 2024-кө түзүлгөн бюджетке мынау жолдор кирди, мынау жолдор ремонт болот, мынау жолдор курулат, мынанча километр деп бардык титулнесин берип койсоңуздар депутаттарга. Ошондо кийин сиздерден сурабайт, жылдын ортосунда же аягында. Эмнеге мен былтыр мен кат жөнөттүм эле, же сурандым эле, менин жолум кирбей калыптыр, эмне болду депчи. Az жылдын башында ошолор билиш керек. Мына биздин жолубуз быйыл 10 километр мен сурандым эле, 2 километр быйыл бүтөт экен, келеткан жылы бүтөт экен. 8 километр кийинки жылга калыптыр деп ар бир депутатта ушуну маалыматы болот. Сиздер менен ошондо кайым айтыш, анан кийин талаш тартыш болбойт да. Ошону сиздер эске алып туруп, мына бюджет бекиттердин астынан ошону берип коюңуздар. Ошондо депутаттардын суроолору болгон болсо айтышы мүмкүн. Эгерде мен 10 километр мен сурандым эле, 2 километр кириптир, дагын коштурайын деп туруп, алар аракет кылып киргизип да калышы мүмкүн. Же болбосо ошону менен макул болуп дагы кийин сиздер менен, бирок сиздердин өзүңүздөргө туура болот. 1 жыл ичи ошол депутаттар менен кайым айтышып же тартышпайсыздар. Мына башында биз сиздер менен ушул титулдун элесине сиздер менен макулдашкан элек го, эсиңиздеби деп ошондо айтканыңыздар жакшы болот да. Өзүңүздөргө эске алып койсоңуздар.